Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей бөбөктөр. Мен силерге бүгүн Петр Куу жана Жылан аттуу болгар эл жомогун окуп берейин. Бир кезде жер жүзүндө түрдүү желмогуздар, ажыдаарлар жана учуучуландар ээлик кылып турушчу экен. Анан Кудай бүткүл дүйнөлүк топон суу жүргүзүп, жер жүзүн алардан тазалап, бул жарык дүйнөгө азыркы жашоону жаратат. Бирок ошол ажыдаарлардын доорунан бир жылан кандайдыр калып калган болот. Ошол жылан топон суу соолуп, жер кургаары менен жолго чыгып жүрүп отуруп, болгар тоолорунун арасындагы бир терең үңкүргө туруп калат. Үй жумушун жасатканга жез кемпирди жалдап, көп жыл туруп зеригип, урушарга жоо таппай, күч сынашыш үчүн баатырларды издеп жөнөйт. Ал эми ошол учурда кара күчтүн баатырлары тургай, жер жүзүнө айла менен жеңе турган куулар төрөлүп калган болот. Көпкө жол жүргөндөн кийин жыланга ошондойлордун бири Петр Куу жолугуп калат. Жылан аны көрөр менен алыстан кыйкырат: "Эй киши, сен баатырсыңбы?" "Баатырмын", деп жооп берет Петр Куу. "Аны кантип далилдейсиң?" "Ташты сыгып суу чыгара аламын." "Ишенбейм", дейт жылан. "Кел анда мелдешебиз. Бирок сен биринчи баштагын." "Мейли", деген жылан жерден таш алып сыкканда таш пыркырап кетти, бирок суу чыкпады. "Аны эмесе мени карап тур", деп Петр Куу эңкейип бир колу менен жерден таш алып, экинчи колу менен баштыгынан жаңы быштак алып чыгып, жыланга байкатпай таш менен кошо кармап сыкканда суу сарыгып агып кетет. Мындай баатырлык күчкө жыландын оозу ачылды. "Сен менден күчтүүрөөк экенсиң", дейт жылан. "Кел дос бололу." "Макул", дейт Петр Куу. Достошушуп андан ары жөнөштү. Көп жыл басып, жүзүм багына келишти. Ал эми жүзүм зардын дал ортосунда мөмөлөрү мөлтүрөп бышкан алча өсүп туруптур. Жылан куйругуна тик туруп, алчаларды каалашынча үзүп жей баштайт. Одойгон Петр болсо бир дагы алчага колу тийбей, бак ичинде чебеленип чуркап жүрөт. Бир кезде жылан бактын шактарын ылдый басканда, ага Петр Куу шак жабышып, алча үзүп жей баштады. Тойгон жылан шакты капыстан кое бергенде, ал өйдөн карай серпилип, жабышып турган Петр чымчыктай болуп асмандап учуп барып, бадалдардын арасына түштү. Дал ошол жерде жашынып жаткан коен булт этип качып чыкты. Эмне болду досум?" деп сурады жылан. "Эч нерсе да болгон жок. Карасам коен жашынып жатат. Бул алаң көздө алчадан аттап, дал үстүнөн түшүп, булактан алайын деп секирдим эле, колума чала илинип качырып жибердим. Каргыш алгырдыкы." Жылан буга ишенип абдан таң калды. Андан ары жөнөштү. Көп жыл басып токойго келишти. Караса токой ичинде ар түрдүү айбанаттар жайылып жүрүшөт. Жыландын аларды көргөндө жегиси келди. Андыктан Петр Кууга кайрылды. "Кел, токойду бийик дубал менен айланта курчап, жаныбарлардан кармап бышырып жейбиз." "Андай болсо мен макулмун", деди Петр Куу. Жеңди түрүп ишке киришти. Жылан чыныгы дөөлөчө иштеп, боодой таштарды ташып, биринин үстүнө бирин коюп жатат. Ал эми Петр Куу болсо таштардын ортосундагы жылчыктарга баткак толтуруп жүрөт. Ошентип бийик дубал менен токойду курчашып, амалып калган айбандардын жылан улам бирин кармап өлтүрүп, бир жерге чогулта баштады. Ал эми Петр Куу кайдадыр жоголуп кетти. Жылан аны кыйкырып чакыра баштады. Кыйкырды, акыры Петр Куу колуна эки балапан кармап, пайда болуп мактанып турду. "Карасаң, мен канаттууларды да кармай аламын. Жерде басып жүргөндөрдү кармаш мактанчу деле иш эмес. Ал эми асманда учкандарды кармаш. Ошентип жылан менен Петр Куу чоң дарактарды жыгышып, улуу от жагышып, жаныбарлардан шиш кебек жасай башташты. Жылан дайрадай узун шишине 100 бугу, 200 элик, 500 коен сайып, отко кактап бышырып, Петр Кууга кайрылды. "Отур досум, эт жейли." Отурушту. Жылан жыландарча коендорду ооп тартып, бүкүлү жутту. Буларды 3 бөлүп, эликтерди 2ге бөлүп, чайнап айла сугунуп жатты. Жыландын мындай тамактануусуна суктанган Петр Куу
Өзү дагы баатырлардын тамак жешин көрсөтсөм дейт. Бирок жарты коёндун этин эле тоюп калып, алдындагы эттерди жыланга байкатпай, башынан алыс ыргыта берди. Ошентип кеч дагы кирди. Жылан Петр кууну үйүнө чакырды. Жүрө, бүгүн меникине түнө. Алар үңкүргө барышты. Аларды Жескемпир тосуп алып, жылаандан жыландардын тилинде мындай деп сурады. Бул ким өзү? Бул менин жаңы досум. Кандай артыкчылыктары бар? Бул баатыр. Менден күчтүүрөөк. Эмне үчүн сен аны өлтүрбөйсүн? Кантип өлтүрсө болот? Деп сурады жылан. Түндө уктап жатканда 100 путтук барсканыңды ал дагы согуп кал. Петр куу жыландардын тилин түшүнчү. Өлөрчө коркуп кетти, бирок сыр алдырбады. Чыракты өчүрүп, уйкуга баш коюшту. Караңгылыкка жамынып төшөктөн турган Петр үңкүрдөн чыгып, бир капташ чогултуп, ордуна эптеп жеткирип, адамдай кылып жамынчынын алдына жаткырып, сыртка чыгып, каалганы сыртынан тыңшап турду. Түн ортосунда жылан ордунан козголуп, окчун турган 100 путтук барсканын алып, Петр куунун төшөгүнө басып келип, аны сабай баштайт. Күчүнүн баардыгын чабырганда таштардан учкун учту, чаң чыкты, кумга айланды. Ошентип уруп, чарчаганда Жескемпирге басып келди. Эми чындап өлтүрдүм. Чынында эле ал менден күчтүү экен. Уктап жаткандан пайдаланып чаап калбасам, мени оңой эле жеңип коймок окшойт. Эми эле денеси таштай катуу экен. Чапкан сайын учкуну чабатты. Ошентип көңүлү жайланган жылаан жатып уктап кетти. Эртең менен жылаан караса, Петр куу эч нерсе болбогондой ордунда жатат. Жылаанын көзү чакчая түштү. Кандайча, сен дагы эле тирүүсүңбү? Деп калды жылаан. Мен деген сени барскан менен чапкылап өлтүрбөдүм беле? Петр куу күлүп жиберди. Сен мени уруп жаттың беле? Мен келесо бүргө чагып жатат деп жата бербедим беле? Дагы жакшы сен экениңди билбей калыпмын. Болбосо ачуу менен сендей жакшы досумду майып кылып коймок окшоймун. Сен досум мени өлтүрөм деп убара болбо. Мени деген бышкан киши дейт. Сен кантип быштың эле? Кадимки эле кайнак сууга бышкамын. Анда жакшылык кылып мени дагы бышырчы. Деп жылан Петрдан сурана баштайт. Экөөбүз деген достошподук беле? Эмне үчүн бышырбайм? Бышырам, дейт Петр ишенимдүү түрдө. Бирок өзүң чыдай алар бекенсиң. Чыдайм, деп чыдамы кетти жыландын. Мен дагы сен сыяктуу бышык баатыр болгум келет. Болгуң келсе боло аласың, дейт Петр куу. Жескемпир кызматчыңа эң чоң казанга суу кайнатууга буйрук бер. Анан бул жака ажыга шелекти тогулатып кел. Жескемпир менен жылан Петр куунун айтканын жазышты. Казандагы суу бороктоп кайнап чыкканда Петр жыланга кайрылды. Кана баатыр, челекке кирген. Мен сени бышырам. Жылан ушундай көңүлдөнүү менен челекке сойлап кирди. Петр челектин оозун жаап мыктады дагы, кайрага чоң оюк жасап, ал жерден кайнак сууну куя баштады. Жылан бир куйганда эле бакырып жиберди. Вай досум, ысык экен. Чыда досум, деп тынчтантты Петр куу аны. Чыдасаң мендей болгон бышык баатыр болосуң. Акыры Петр куу челекке кайнак сууну толтура куйду дагы Жескемпирге мындай деди. Сен муну ушул бойдон кечке чейин карма дагы, күн батаары менен темирден дагы катуу болуп бышкан кожоюнуңду челекти жара чаап чыгарып ал. Менин жумушум бар эле бүтүрүп, эртең эле келип каламын. Петр куу айткандай Жескемпир кечке чейин күтүп, күн батаары менен жыланды чыгарса, ал чындап эле бышып калыптыр. Бирок жаны жок экен. Ошондон соң жер жүзүнөн мындай чоң жылаандарды эч ким көрбөптүр. Ушуну менен жумагыбыз аягына келип жетти. Саламатта калгыла, кичинекей достор.